Талас облустук медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар топтом менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова, саламатсыздарбы. Бүгүн Талас шаарында айыл өкмөттөр арасында футбол боюнча турнир өттү. Өткөн жуманын соңунда Талас облусунан чыккан белгилүү коомдук ишмерлер, окумуштуулар Жер үй алтын кенинин иш ыргагы менен таанышты. Учурда Манас районунда сугат суусуна тартыштык жок. Балас аруу ГЭСин курууга даярдык жүрүүдө. Учурда ГЭС курула турган аймакта тазалоо иштери өткөн аптада башталган. Балас аруу ГЭСин куруу долбоору жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генераторлуу ГЭСтин курулушун ичине камтыйт. Долбоорго ылайык кичи ГЭС 2022 жылдын аягына чейин колдонууга берилиши керек. Ал ишке киргенден кийин жылына орточо эсеп менен 92 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгат. Балас аруу ГЭСи Талас облусундагы Киров суу сактагычы курулгандан бери пайдаланылбай келген. Гидроэнергетикалык ресурстарды максималдуу натыйжалуу пайдаланууга мүмкүнчүлүк берет. Бүгүн облус башчысы Бакытбек Нарбеков кичи ГЭС курула турган аймактан кабар алды. Облус жетекчисинин айтымында курула турган кичи ГЭСтин облус үчүн пайдасы эбегейсиз. Мындан тышкары убакты сааты менен ГЭСтеги жумуштардан кабар алып турмакчы. Бүгүнкү баягы долбоор тарыхый ордун табат деп ошол президентибиздин чечими менен өзүбүздүн кичи ГЭСтерди ошо электр энергияга болгон багытыбызды өзгөртүү деп туруп, мынакей Кыргызстандан эң биринчи долбоорлор болуп атат. Бул 25 мегаваттуу баягы электр энергиясын чыгара турган ГЭС болуп атат, Балас аруу ГЭСи. Ушул бул дагы эгер ушул ишке ашып кетсе, баягы Кыргызстан өзүнө өзү мына жаңы кадамдар менен жаңы алынган багыттарга ылайыктуу долбоорлор мамлекетибиздин өзүбүздүн каражаттын эсебинен жасалып аткан долбоорлорду. Бул азыркы алдын ала маалыматтар боюнча финансы министрлигинен каражат бөлүнүп 1 миллиард 950 миллион сом бөлүнөт экен. Ошолорго жалпы шаймандарына ошо чет өлкөлүк компанияларга бүгүнкү күндө тендерлер өтүп, агрегаттар жасалып атат экен. Ал эми ички жумуштарды мынакей чакан ГЭС. Бул тагыраак айтканда өзгөчөлүгү Кыргызстандын өзүнүн баягы мамлекетибиздеги компания чакан ГЭС. Өткөн ишемби күнү Талас облусунан чыккан белгилүү коомдук ишмерлер, окумуштуулар Жер үй алтын кенинде болду. Алтын кен комбинатынын иш ыргагы менен таанышып, калдык сактоочу жайдагы экологиялык абалдан кабар алышты. Мындан тышкары Талас облусунун өнүктүрүү стратегиялык планы менен таанышты. Сөз кабарчыбызда. Бишкектен келишкен таластык окумуштуулар коомдук ишмерлерден турган топту Альянс алтын компаниясынын өкүлдөрү тосуп алды. Андан соң кендеги жумушчуларга түзүлгөн шарттар менен таанышып, алтын кен комбинатындагы иштерден кабар алышты. Кто разрабатывал вообще? Кто автор? Разрабатывала компания Силумин Восток. Андан соң калдык сактоочу жайдагы абал менен таанышты. Негизи заманбап экологиялык коопсуздук эрежелеринин сакталышы боюнча атайын кызматкерлер маалымат беришти. Общий 27 гектар, полезный объему 18 гектар. Бул жака 3 миллион 800 миң метр куб кек батат. Бул жердеги калдыктар 20% нымдуулук менен төгүлөт. Эколог адистердин айтымында баардык эрежелер туура сакталгандыктан шамалдан, күндүн нурунан, калдыктардан зыяндуу заттар бөлүнүп чыкпайт. Андыктан төгүлгөн калдыктардын курулуш материалдарына керектүү кыштарды даярдоого мүмкүнчүлүк бар экендиги белгиленди. Кол менен кармай берсе эч нерсе болбойбу? Жок, эч нерсе болбойт. Зыянсыз эле болот. Анан ошондой эле бул жактан ушул эле кекти бизден экологдор эме алып барып, качество строй материалга колдонууга экспертизага жөнөткөн. Ылдыңыздар көрүп тургандай. Мына. Белгилүү коомдук ишмер академик Алтай Бөрүбаевдин айтымында Жер үй кенинде экологиялык коопсуздук эрежелерине көңүл буруу айрыкча маанилүү. Азыр биз көргөндөн кийин кичине көңүлүбүз тынчыды. Жакшы шарттар болуп атыптыр, коопсуздукка жакшы чаралар көрүлүп атыптыр. Мисалы Кумтөргө салыштыра турган болсок, ал кендер менен биз абдан жакшы тааныспыз. Аяка суу түрүндө барат. Бияка 20% нымдуулук менен келет экен, дагы анан кийин сактоо технологиясы абдан надежный экен да.
Коомдук ишмер Искендер Айдаралиевдин айтымында жер үйкеніндегі жабдуулар, ошондой эле жумушчуларга түзүлгөн шарттар көңүл кубантарлык экендигин билдирет. Мындан тышкары башка кендерге салыштырмалуу калдык сактоочу жайдын өзгөчөлүгүн белгилейт. Хранилищаны даярдаганда дагы жогорку сапаттуу технология менен даярдап. Мен жекечи оюм бул фабрикадан талаш жергеси менен дагы Кыргызстан только пайдасын көрөт да. Иш сапардын алкагында коомдук ишмерлер металлургия кызматкерлеринин кесиптик майрамына дагы көп болушту. Буга байланыштуу спартакиада уюштурулуп, спорттун бир канча түрү боюнча таймаштар өткөрүлдү. 100 000 биринчи орунга деп турат. Ушул Кудай бурса финалга чыктык. Ошо финалдан утсак, ошол чоң байгени алабыз деп аракетибиз чоң эле. 2 жылдан бери кендеги жумушчулардын ден соолугу үчүн спорттук таймаштар уюштурулуп келет. Спартакиададан жеңишке жеткен командаларга акчалай байгелер тапшырылды. Иш-чаранын соңунда коомдук ишмерлерге Альянс Алтын компаниясынын жетекчилерине Талас облусунун өнүктүрүү стратегиясы тааныштырылды. Жыйынга катышкан коомдук ишмерлер дагы өз ойлорун ортого салып, келечек муунду тарбиялоо үчүн заманбап бардык шарты менен жаңы мектеп ачуу сунушун билдиришти. Мыкты, билимдүү балдарды, инженерлерди дайып десек, давай бир жакшы школ куруп бергиле деп атам. Жок, финансировать этип бергиле. Курап өзүбүз курабыз, ал сурайлабайлы. Финансировать этип бергиле, проект берели. Дерде интеллектуальный балдарды тандап туруп, мыкты, билимдүү школ бүткенде. Жыйындын соңунда коомдук ишмерлер жер үйкенин иштетүүдөн түшкөн ири өлчөмдөгү каражаттарды аймактын өнүгүүсүнө максаттуу пайдалануу зарылчылыгын белгилешти. Адилет Артыкбеков, Бегай Масымбаева, Калмурат Мейманбеков, Нурлан Иманалиев, Талас району. Башка кабарлардан 30 июлда президент Садыр Жапаров Кытайдын тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү жана Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлорду ишке ашырууга колдоосун жогору баалай турганын белгиледи. Биз өз ара сооданы өнүктүрүүгө жана биргелешкен инвестициялык долбоорлорду илгерилетүүгө кызыктарбыз. Кытай тарап менен биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу Кыргызстан үчүн чоң социалдык мааниге ээ. Кыргызстандын кең аймагын сугат суу менен камсыз кылууда чоң роль ойногон Чүй каналы 2 долбоорунун башталышы кубандырат. Бул долбоор азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн колдо болгон суу ресурстарын кыйла үнөмдүү жана натыйжалуу пайдаланууга, ошондой эле Чүй облусунун социалдык экономикалык өнүгүү деңгээлин жогорулатуу маселелерин чечүүгө мүмкүндүк берет, деди Жапаров. Ошондой эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбооруна көңүл буруп, тиешелүү документке сентябрда Самаркандта өтүүчү Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде кол коюуну сунуштады. Мындан тышкары Жапаров министр аркылуу Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпинди Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Өз кезегинде Ван И жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Си Цзиньпиндин салам жолдогонун айтты. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргыз Республикасындагы Бириккен Араб Эмираттарынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси доктор Мухаммад Саид Аль-Арикини кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Эмират кызматташтыгынын күн тартибиндеги маселелердин кеңири чөйрөсү талкууланды. Атап айтканда, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү маселелери талкууланды. Тараптар эки тараптуу Кыргыз Эмират кызматташтыгын өнүктүрүү үчүн бардык күч-аракетти жумшоого даяр экендигин билдиришти. Учурда Манас районунун дыйкандарына сугат суусу өз убагында берилип, тартыштык жок. Райондогу Кыдыраалы каналы аркылуу 3 айыл аймактын дыйкандары суу алышат. Жергиликтүү дыйкандар айыл чарба өсүмдүктөрүн 3-4 жолу, айрымдары 5 жолу суугарууга үлгүрүшкөн. Манас районундагы сугат иштери менен кабарчыбыз Орозбек Бешибаев жеринде таанышып келген. Манас районунда жалпы 18.727 гектар айдоо жер бар. Кыдыраалы каналы аркылуу 3 коргон май жана Кыргызстан айыл аймактарынын дыйкандарына 7800 гектар үлүштерине суу берилет. Быйыл суу сатырышта суу көбүрөөк топтолду. Азыркы күндө бизде сугат өнүктүү абдан кызып жүрүп аткан убагы, күндүн аба ырайы да ушул артык күндө аябай катуу ысык болуп,
бирок биз ошо дыйкандарды баардыгын суу менен азыр толук түрдө камсыз кылып жатабыз. Азыркы күндө Манас району боюнча 16,5 куб суу алып атабыз сузакташты. Манас районунда дыйкандар учурда Төө Бурчактан 3-чү суусун сугарышууда. Ал эми көп жылдык чөптүн 5-чи суусун сугарууга үлгүрүшкөн. 3 гектар беде бар, 15 гектар будай бар, багара жер. 5 гектар жүгөрү бар. Быйыл суу жагы жакшы эле. Эми күн ысыкка байланыштуу бир аз маселе пайда боло баштады. Ага чейин жаан-чачыл болуп, жаз жакшы болду. Будайларды, багара жерлерди жаан-чачын айынан суу көп болуп, 3 жолдон сугардык. 30 центнерден будай алдык, түшүм алдык. Жакшы, Кудайга шүгүр. Былтыркыга салыштырмалуу жакшы эми. Анан могу уже акыркы күндөр ошо күн ысыкка байланыштуу бир аз суу тартыш болуп калды да. Райондогу суу пайдалануучу ассоциациясы тарабынан дыйкандарга суу жеткирүү боюнча көйгөй жаралуу элек. Бирок дыйкандардын көпчүлүгү ички каналдарды убагында тазаламагандыктан арыктардын ичин чөп басып, суу жетиши кыйынчылыкты жаратууда дейт суу чарба адистери. Население бар, население да ичип отуруп убактысы менен. Биякта 5-чи суу ичип отур беделер. Уже 2 кос алып койду, 3-чү коска дайындык көрүшүп отур. Жүгөрүлөр болсо уже 3 жолдон ичип койду. Этекки жүгөрүлөр бир жол ичти, булар 3 жол ичти, потому что ылдый менен өйдөнүн разницасы акта бирке нымдык жакшылап кармайт. Болгону бияк бат эле курап калат. Ошондо 3 жолдон берип отурак. Суу берейин десек, ошо арыктар жарабай калган, чөп басып кеткен, бири-бирине эрегишип, onu тазаласын, бул тазаласын деп отуруп, ошондой эле бир проблема болуп атыр. Айыл өкмөткө да кайрылганбыз, кат жүзүнө да кайрылганбыз. Ошолордун баардыгын эми ал проблема бүтөт, эми Кудай кааласа плюс алардын баарына беребиз. Ички арыктар жазалы менен дыйкандардын катышуунда ашар ыкмасы менен тазаланат. Убагында тазаланбаган арыктарга суу батпай жаткандыгы бул дыйкандын кайдыгер мамилесинен. Орозбек Бейшебаев, Манас району. Бүгүн Талаш шаарындагы Газпром спорт комплексинде айыл өкмөттөр арасында футбол боюнча турнир өткөрүлдү. Мелдеш президенттин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун алкагында уюштурулган. Футбол боюнча турнирдин башкы максаты жергиликтүү спорт тармагын өнүктүрүү жана жергиликтүү бийликтер арасындагы достукту чыңдоого багытталат. Теманы Айжамал Байырбек кызы улантат. Көпчүлүк учурда классикалык кийимдерди кийип, расмий иш үстүндө көрүшкөн айыл өкмөттөрүн жана жергиликтүү кеңештин төрагаларын бул ирет спорттук кийимде көрүүгө болот. Сергек маанайдагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Мелдешке жакшы даярдык менен келишкен. Футбол боюнча турнирди өткөрүү тапшырмасы мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу агенттиги тарабынан берилген. Мелдешке Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Нарбеков катышып, оюнга старт берди. Президентибиздин демилгеси менен Мурас атындагы турнир болуп, анын биринчи туру 4 майда болуп өткөн. Быйылкы күз айларына дагы экинчи туру өтөрүн белгилеп кеткен. Ошондуктан булар дагы башка кийинки лигадагыдай кылып, мынакей бүгүн тандоо турлары болуп атат. Бул жердин жыйынтыкталгандан кийин ошол кайсы райондун айыл өкмөттөрү, айылдык төрагаларынын курамынан турган команда жеңүүчү болсо, областтан тандалып, кийинки турга чыга тургандай болуп атат. Алгач Талас району менен Бакай Ата районунун айыл өкмөттөрүнүн командасы беттешти. 20 мүнөттөн созулган 2 таймда Талас районунун айыл өкмөттөрүнүн командасы активдүүлүгүн көрсөтүп, 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Кызыктуу оюн жүрүп атат. Спорт иш-чаралар көп өтүп турса, бул биз үчүн абдан эле жакшы деп ойлойм. Анткени жумушта ар кандай болот, кээде биз да ошо футбол менен кичине алаксып, өзүбүздү энергия алып турганга бул абдан эле өбөлгө деп ойлойм. Мен тараптан 2-0 өтүп кетти окшойт, 2 гол өтүп кетти окшойт. Анан Кудай кааласа дагы айлап оюндар бар. Мындан аркада биз жеңүү үчүн аракет кылабыз да. Кудай кааласа мына ушул абдан уюштурулган комитеттерге рахмат. Ушул керек болчу бизге. Баардыгы маанайдарыбыз жакшы, буюрса баардыгын ийгилик каалайбыз. Андан соң Манас жана Кара Бура районунун айыл өкмөттөрү арасындагы кызыктуу беттеш өткөрүлдү. Бул оюндун жыйынтыгында Манас району күчтүүлүк кылып, Кара Бура районунун айыл өкмөттөрүн 3-0 эсебинде утуп алышты.
4 команда катышып атат. Жергиликтүү кеңештин төрагалары жана айыл өкмөт башчылары арасында да бүгүн областтык турнир өтөт. Жеңүүчү команда республикалык кубокко катышат. Бул күнкү айыл өкмөттөрү жана жергиликтүү кеңештин төрагалары арасында өткөрүлгөн футбол боюнча облустук турнирде Талас району жеңишке жетишти. Эми алар сентябрь айында республикалык мелдешке катышып, Талас облусунун намысын коргоп келишет. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков баштаган Каракулжа районунун демилгелүү тобу Таласта достук сапар менен болушту. Негизги максат ички туризмди жакшыртуу, ынтымакты бекемдөө, муну менен бирге спорттук иш-чараларды уюштуруу. Достук сапардын алкагында Каракулжа районунан келген өкүлдөр Таластын тарыхый, маданий жайлары менен таанышты. Бакаята жана Каракулжа райондорунун достук байланышын чыңдоого багытталган бул иш-чаранын алкагында Түштүк чергесинен келген меймандар алгач Манас Ордо комплексинде болуп зыярат кылышты. Манас эпосу музейи менен таанышып, кылымдарды карыткан улуу баяндан угушту. Сөздөр кайталанып жазыла берген. Буну чечмелегенде байлык дагы, бийлик дагы бир гана Аллага таандык деген сөздөр жазылган. Андан соң коноктор Ак Дөбө айылындагы Теодор Герцен атындагы көркөм сүрөт музейинде болушту. Таластын тарыхый, маданий жерлерин көрүп, таасирлери менен бөлүштү. Сапарыбыздын негизги максаты ынтымакка, биримдикке чакыруу, өз ара таанышуу. Анан кийин мен ойлойт элем, азыркы убакта аябай актуалдуу болуп аткан ички туризмди өнүктүрүү, аймактардын ортосундагы байланышты чыңдоо, Кыргызстандын бардык жаштарын, орто муунду аксакалдарыбыздын бардыгын башын бириктириш үчүн, ынтымакка чакырыш үчүн сөзсүз ушундай маданий, спорттук, руханий ар түрдүү иш-чаралардын болуп тургандыгы бул мында бир алкоого аларлык нерсе деп айтсам болот. Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбековдун айтымында иш-чаранын негизги максаты өз ара ынтымакты бекемдөө менен ички туризмди өнүктүрүү. Максаты ушул болуп атат. Таанычтарды, досторду көбөйтүш керек. Бул бир, экинчиден өзүбүздүн жерибизди, өзүбүздүн элибизди өзүбүз таанышыбыз керек. Мисалы эми Бишкекке көлгө ар бир адам барат. Көлгө салганы барат, Бишкек борбор шаарыбыз. Бирок өмүрүндө ошол Ошто туулуп Таласка барын ойлобогондор толтура же Таласта туулуп Нарынга барышты ойлобогондор толтура. Негизи элди жерди көргөн сайын көзүң көргөн жерде мээримин калат деген сөз бар. Ынтымак ошентип бекемделет, өзүбүздү өзүбүз ошентип тааныйбыз. Талас облусунда биринчи жолу уюштурулган бул демилге улантылаарын, достук байланыштар чыңдалаары айтылды. Кудай буйруса бул иш-чараны мындан да жайылтып республикалык деңгээлге чыгаралы деген ниетибиз дагы бар. Бакаята районунун 77-жылкы туулган жигиттерине сиздердин берген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык билдиргим келет. Абдан ынтымакта, биримдикте достук кубогун, достук оюндарын өткөзүп, каракулжалык туугандарыбызга бир жакшы маанай тартуулоо аракеттери көрүлүп атат да. Достук сапардан экинчи күнү Талас шаарындагы Газпром спорт мекемесинде уланды. Бакаята жана Каракулжа райондорунун командалары катышкан волейбол, футбол боюнча мелдеш өткөрүлдү. Эки облус калкынын биримдигин арттырууга багытталган достук сапары эми Каракулжада болоору айтылды. Бактыгүл Дүйшөнова, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талас облусу. 1 августтан 7 августка чейин бүткүл дүйнөлүк баланы туура эмизүү жумалыгы өтөт. Аталган иш-чара дүйнөнүн 70 өлкөсүндө белгиленет. Кыргызстанда жыл сайын бул жумалыкты өткөрүп, анын алкагында жаш энелерге баланы туура эмизүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Эмчек эмизүү менен жыл сайын дүйнөдө жаңы төрөлгөн наристелерди ар кандай оорудан куткарып калууга мүмкүнчүлүк бар дешет адистер. Баланы 6 айга чейин эненин сүтү менен гана азыктандырыш керек экендигин дарыгерлер айтып келет. Эне сүтүн жөнүндө жумалык болгон менен биздин жумуш ушу эненин сүтүнөн башталат да. Бул күнүмдүк биздин жумушубуз. Албетте жумалык болгондон кийин маалымат, үй-бүлөгө маалымат, сотрудниктерге келген аялдарга жумалыктын эненин сүтүнүн касиетин, эмчек эмизүүнүн
маалыматын кантип эмиш керек, кантип туура эмиш керек, эмчектин сүтүнүн касиетин, эмне пайдасы бар, 6 айга чейин үчүн эмчектин сүтүн бериш керекпиз. Ошол маалыматты расширенный вариантта бериш керекпиз да. Улуттук Манас Ордо комплекси жергиликтүү жана чет өлкөлүк туристтерди айрыкча кызыктырган Кыргызстандагы эң кооз тарыхый маданий жайлардын катарына кирет. Кыргыз элине сыймык алып келген бул тарыхый жайга жылына 120 миңден ашуун турист келет. Жарым жылдын ичинде Кыргызстанга 4 миллионго жакын турист келип, туризм жаатындагы экономикалык өсүш 82%га жеткен. Тармактан түшкөн кирешенин өлчөмү 50 миллион долларга жетип, инвестициялык салымдар 584 миллион сомду түздү. Мына бул сиздер күбө болуп турган Талас элинин гана эмес, бүткүл Кыргыз элинин сыймыгы болгон Улуттук Манас Ордо комплексине жылына 120 миңден ашуун туристтер келет. Жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн келген туристтер Манас Ордого баш баккандан баштап, тагыраагы мына ушул дарбазадан баштап Манас эпосунун тарыхынан маалымат ала алышат. Акырын сүйлөп, кем айтып, Улуттук Манас Ордо комплекси Кыргызстандагы кызыгууну арттырган эң кооз тарыхый маданий жай. Мында келген коноктор Манас Ордо музейи менен таанышып, күмбөзгө зыярат кылып, жаратылыш менен айкалышкан жайдын өзгөчө абасына суктанып кетишет. Алардын бири атайын алыскы Германиядан келген Нейман Генрис жана анын жубайы Лиза. Бул кереметтүү жердин таза абасы, ажайып жаратылышы жана кооздугу конокторду кайдыгер калтырган жок. Очень приятно, что здесь так хорошо встречают. Чын эле Кыргызстан абдан кооз өлкө экен. Айрыкча тоолору адамдын көз жоосун алат. Меймандостугу, аба ырайы баары сонун. Эң негизгиси мага тамактар жакты. Өзгөчө кымыздын даамындай дүйнөдө башка суусундук барбы билбейм. Было очень приятно. Нейман Генрис менен Лиза алгач Манас Ордо комплексинин түндүк жагында жайгашкан Салбуурун ордосуна баш бакты. Алар жаатуу, куш салуу өнөрү менен таанышты. Мне очень понравилось. Бул жер бизге абдан жакты. Азыр биз жаатып, куш салуу өнөрү менен таанышканда башкача сезим болду. Жан дүйнөм эс алып жатат. Талас эми биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Ыраазычылык билдиребиз. Я думаю, мы еще раз приедем. Улуттук Манас Ордо комплексине келген ар бир турист үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Комплекстин илимий кызматкерлери жана баяндамачылары ар бир келген меймандарга Манас эпосунун тарыхынан баян куруп, кыргыздын салттары ошондой эле улуттук тамак аштары менен тааныштырат. Андыктан жергиликтүү эл ишкердүүлүктүн ыгын таап, кыргызга таандык меймандостуктун эң жогорку деңгээлин көрсөтүшүүдө. Келүүчүлөр, туристтер жакшы быйыл абдан көптөр агылып келип атат. Өзгөчө биздин коңшаш Россия мамлекетинен келип атат. Европадан келип атат. Анан ушундай туристтерди да чакырып канча келсе биз кабыл алууга даярбыз. Жыл сайын өлкө аймагына коңшу Россия, Казакстан, Өзбекстан, ошондой эле Европа жана Араб өлкөлөрүнөн туристтер келет. Жарым жылдын ичинде Кыргызстанга 4 миллионго жакын турист келип, туризм жаатындагы экономикалык өсүш 82%га чейин жеткен. Киреше көлөмү 50 миллион долларга жетип, ал эми инвестициялык салымдар 584 миллион сомду түзгөн. Туризм тармагы боюнча 2021 жылдын жыйынтыктарына салыштыра кетейин. 2022 жылдын жарым жылдыгы боюнча келүүчүлөрдүн саны 3 миллион 823 миң кишини түздү. Бул 106% былтыркыга салыштырмалуу көп. Чет элдик меймандардын пикиринде Кыргызстан туризм боюнча чоң атаандаштыкты жарата турган бардык мүмкүнчүлүктөргө ээ. Ал үчүн учурда мамлекет тарабынан дагы артыкчылыктуу колдоо көрсөтүлүп, тарыхый, маданий жана эң башкысы табигый баалуулуктар менен дүйнөнүн булуң бурчунан саякатчыларды кызыктыруу колго алынган. Жаркынай Тургунбекова, Байжан Мирбеков, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Сиздер Талас облустук медиа борбору тарабынан даярдалган жаңылыктар топтом менен тааныштыңыздар. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Баракчаларыбызга катталып, Кыргызстандагы жана облус аймагындагы жаңылыктар менен кабардар болуңуз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, саламатта болуңуздар.